Урматтуу көрүүчүлөр, биздин кезектеги маегибиз көп жылдан бери агартуу тармагында эмгектенген азыркы учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогикалык колледжинин директору Токтогүбү Абасова менен болмокчу. Саламатсызбы эжекей? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп маек куруп берем деп келип калганыңызга чоң рахмат. Чакырганыңар үчүн дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Маектештерим менен негизи эле ошо бала чагы туурасында суроо бергим келе берет. Сиздин бала чагыңыз кандай өттү? Мен Нарын областынын Үч Нура деген айылда төрөлүп, ошол айылда чоңойгом. Менин балалыгым абдан бактылуу күндөр менен коштолгон деп айтсам болот. Мен менин чоң атам Ашынбайдын Кожеке деген иниси болгон. Ошол эки чоң атамдын үй бүлөлөрүнүн ортосунда эркелеп өскөн кыз болгом. Бала чагыңызда ким болом дечи элеңиз? Ушул 36 жыл агартуу тармагында эмгектенип калам деп ойлодуңуз беле? Жок, бардык эле балдар сыяктуу мен дагы кыялдансам керек. Учурунда көп эле мындай кызматтарды же болбосо көп эле кесиптерди болгум келчү, доктор болгум келчү. Көбүнчө ошо мен ушу врач болом деп көп инсечүмүн бала кезинде. Ал түгүл мен мектепте окуп жүргөн кезимде дагы ошол врач болууну өтө каалачумун. Себеби мен химия сабагында аябай жакшы окуучумун. Мектепте жакшы окугам, анан ошол мен доктор болсом, анан хирург болсом деп аябай мындай элестетип, ушундай болсом деп көп кыялданчумун да. Өзүңүз мектепти кандай окудуңуз, кандай бүтүрдүңүз? Мен мектепти абдан жакшы окугам, абдан мындай жоопкерчиликтүү, жанагы синдром отличника бар деп коет го. Ошондой синдром отличники бар болгон, аябай сабакты жакшы окуган, айрыкча математика сабагын аябай сүйүү менен окуган окуучу болгом. Ата-энеңиз кандай тарбия берди? Мурунку учурда эми кыз балага билим берүү көп деле каралбаганда, жакшы бүлөдөн бир күйөө чыкса берүү деген учурлар болчу эмеспи? Жок, менин ата-энем такыр андай ата-энелердин категориясындагы ата-эне эмес. Менин ата-энем билимди өтө аздектеген. Мен ошо ар бир алып келген баамды мен дневникке күнүгө баягы сабактан алып келген бештеримди ата-энеме көрсөтүп, айрыкча менин атам Абас мен ошо дневниктеги алган бир күндө 2-ден 5 бир сабактан алгандыгым үчүн аябай кубанып, менин кызым кыйын болот, менин кызым жалаң бешке окуйт деп аябай кубанар эле. Студенттик жылдарыңыз кандай өттү? Мен кайсы жылдарга туш келет? Мен студенттик жылдарым 1984 жылы мен мектепти аяктадым. Ошол 84 жылдан 89 жылкы ошол 5 жылда мен Кыргыз улуттук университет, ошол жерде химия факультетинде окугамын. Ал жерде дагы мен жакшы окуган студенттердин катарындагы студент болдум. Ошол 84 жылдар экен, Нарын областынан келдиңиз, өзүңүз жашсыз. Кандай кыйынчылыктар болду жаңы шаарга келген? Мен ошол окууга тапшырайын деп 84 жылы мектепти биз аяктадык. Анан ошол 84 жылдары аябай мындай мода болуп, жанагы жаштардын бир бригадалары түзүлүп баштаганда, анан бизде анда колхоз эле да, Жданов атындагы колхоз. Анан ошол мен мектепти бүткөндө дагы ушундай инициатива менен ушундай түзүш керек деген маселе болгон да. Анан ошол кезде мен мектепти жаңы окуган бүткөн кыз болсом дагы мен окушум керек, мен жалаң жакшы деген бааларга окусам эмне үчүн мен окубай калышым керек деп ошол кездеги райондук билим берүү, Нарын райондук билим берүү районунун башчысына чейин арыз жазып алып, мен окугум келет,
мен калбайм, ошондой бригадада иштеп калбайм, мен окугум келет деп барганымда анан ал киши Чыңгышев деген киши, ал киши мени карап күлүп туруп анан мектебиң директоруна айтып коем, силер жакшы окугандар окушуңар керек деп ушундай жакшы кеңешин берип, анан ошондон анан мен Бишкек шаарына, анда Фрунзе шаары тапшырам деп келдим да. Анан өзүм оюмда медициналык институтка тапшырайын деп ойлоп атам. Анан баягы тапшырып документтерди тапшырыш керек да. Анан ошо институттарды карап, анан ал жерде аябай конкурс чоң экен да. Анан мен бир тууган шаарда эжекем бар эле, Күлүп эжекем. Анан ой, сен ошо аякка тапшырбай эле койбойсуңбу деди. Анан дагы бир ал кезектеги мындай кеңешчи көп болуп кетет го. Анан химфакка тапшырсаң, сен химиядан аябай жакшы окугансың, химиядан республикалык олимпиадага чейин келгенсиң, химиядан тапшырып химфакка өтсөң, анан кийин медициналык институтка которулуп кетсең болот деп ушундай сунуш берди. Анан менин химиядан берген Исмайыл деген, Курбанов Исмайыл деген агайым, ошол мен окууга тапшырам дегенде ошол киши мен менен кошо келген да. Ошол киши коштоп, менин ата-энем менен кошо бирге ошо киши келгенин ушунчалык сыйладым да. Анан мен ойлодум, чын эле мен химияны абдан жакшы билем. Анан агайым да жүрөт, колдоп, коштоп. Анан чын эле балким мен тапшырып көрөйүн. Эгерде жагып калса калып калат, жакпай калса медициналык институтка которулуп кетем деген мындай оюм болду да. Анан ошондо тапшырдым. Анан химфакка тапшырып, анан химфакка өтүп кеттим. Ошондо ал жанакы айтып аткан агайыңыз, ал мектептеги агай, Ооба, ал менин мектепте химия сабагынан берген агайым. Ошол олимпиадага дагы ошол кезде 10 жылдык болчу да. Мен 9-классты окуп жүргөндө дагы 10-класста дагы ошо олимпиадаларга аябай байма-бай катышкам. Анан ошол Нарын областы боюнча республикалык олимпиадага областтын жетекчи мындай жеңип келген окуучу катары республикалык олимпиадага катышып, ошол азыркы номер 5, ал кезде номер 5 улуттук азыркы гимназия, ошол гимназияга олимпиадага келгенимди билем, ошо 10-класста. Ошол сабакты окуткан мугалим агайым Курбанов Исмайыл агай да. Ошол агайым мени коштоп аябай кубаттап келген да. Ошол азыркы күнгө чейин ошол агайым аябай ыраазымын да. Балким ошол агайдын таасиридир. Мен ошол химия факультетине тапшырып, окуп, андан ары которулуп кетпей окуп калганым дагы ошол агайымдын таасири болсо деп эсептейм да. Көпчүлүк ата-энелерибиз деле айтып калат, 5 сомго эле бир шаарды кыдырчыбыз деп. Мага аябай кызыктуу болчу да. Чынында эле ал кезде ошо 5 сомго мындай шаар кыдырса болот беле? 5 сом эмес, 5 сомдон аз акчага деле шаарды кыдырса мүмкүнчүлүк болчу. Себеби мен 1-курска тапшырганда биздин алган стипендиябыз 40 ал кезде рубль да, 40 рубль болчу. Кийин мен 3-курс, 4-, 5-курстарда мен жогорулатылган стипендия алып окуп калгам. Ошол жана 1-курста алып жүргөн 40 рубль бизге бир ай жашаганга, ал түгүл шаарды кыдырганга, өзүң айткандай сүрөткө түшүп, каалагандай таттуу нерселерди алып жегенибизге дагы ошол акча жетчү. Туура айтасың. 5 сом эмес, керек болсо 1 рубль менен таксиге түшүп, бир жерден бир жерге барууга мүмкүнчүлүк болчу. Анан студенттик учурда кандай кыйынчылыктар болду? Сиз өзүңүз жатаканада турдуңузбу же туугандарыңыз менен? Мен биринчи жаңы бүткөндө, 1-курста менин ата-энем анткени эң улуу эжекем Күлүп эжекем Бишкек шаарында тургандыктан, анан андан кийинки эжекем дагы ал кезде Фрунзе шаарында тургандыктан, ошо эжелерим менен туруу чечтим да.
Биринчи курста мен дээрлик общежитие берген, жатакана берилген күндө дагы мен ошо эжелеримдин үйүндө көбүрөөк кетип калып, азыраак общежитияда туруп калдым да. Биринчи жылдары мен мындай деле кыйынчылык көргөн жокмун. Себеби бизде химия факультети 2 группабыз орус тилинде окуп, 1 группа кыргыз тилинде окудук да. Мен ошо кыргыз мектепти бүтүп келгендиктен ошо кыргыз группада окудум. Бизде окуткан агай эжелерибиздин баары 2 тилде тең жакшы сабак берген эжекелер болгондуктан мен мындай кыйынчылыкты да көргөн жокмун. Биринчиден, экинчиден бир туугандарым 2 эжем бул жерде болгондуктан алар дагы мага аябай көп жардам берди да. Себеби мен ата энемди сагынып калсам, эжелериме чокуп барам. Алар мен бир нерсе кем карчым болуп калса, алар ошол бир туугандарым сатып берет. Ошондуктан мен мындай кыйынчылыктарды деле сескен жокмун. Анан окуудан деле кыйынчылык сескен жокмун. Себеби мен мектепте окуп келген базам, мен азыр мындай айта алам, ошол мени окуткан эжелер, агайлар абдан жакшы билим берген экен. Себеби мен окуу жайга келгенде окуудан дагы бир кыйынчылыкты сескен жокмун. Ал кезде дагы азыркыдай телефон жок, телевизор деле жок. Билим алууга эч кандай тоскоолдук болбосо керек азыркы жаштарда. Ооба, ал кезде азыр биз кичинекей баладан баштап чоң адамдарга чейин баары тең эле телефонду карашат да. Ал кезде телефон кароо деген жок эсе, телефон жок да анткени. Анан жакындарым менен байланышам десең, телеграфка барасың, атайын алдын ала тиги заказ бересиң, анан ошондо сүйлөшө аласың да. Мындай көбүнчө убактысын библиотекага барасың, анда Чернышевка деп койчубуз азыркы Касмалы Байлинов атындагы библиотека, Чернышевка библиотекасы болчу. Ошол библиотекага, анан Ленин библиотекасы деп коет, азыр улуттук библиотека болуп калды. Ошол 2 библиотекага өтө көп барат элем. Анан том болгон китептерди алып келип окуйт элек. Ошол кезде окуган менин группалаштарымдын баары дээрлик библиотекага чогулуп алып барат элек да. Жакшы, анан Аламүдүн районунда дагы билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип калыптырсыз. Кадыр сыртына сүйлөшүп калдык. Анан мектептин бош класстарына ошо бала бакча ачуу демилгесин сиз көтөрүптүрсүз. Анан ошол учурда бала бакча көйгөйү канчалык деңгээлде чоң эле? Бала бакча көйгөйү ал кезде абдан эле мындай оор эле деп айтып койсом болот. Бала бакчалар болгону ошол кездерде бизде бир ашып кетсе 10го жетпеген бала бакчабыз бар. Ал дагы толук кандуу мындай көп сандагы балдарды камтый албайт. Район чоң, Аламүдүн бала бакча деген мындай каалоо, бала бакчага берип иштейин деген апалардын да саны көп. Анан мен ошол 2003 жылы Аламүдүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп келдим да. Анан алгачкы 2-3 жылында мен ушул райондордогу мектептердин баарын кыдырам, карайм. Анан ошол жерде кээ бирки мектептерибиз өтө чоң курулуп калган мектептер бар да. Анан ошол мектептердин бир бөлүгү деп коеюнчу, крылоосу деп коеюн. Ошол жактары мындай бош эле турган жерлер бар да. Анан ал кезде бизде азыр бюджет эки эле деңгээлдүү болуп калдык да, тиги жергиликтүү анан республикалык. Ал кезде 4 деңгээлдүү бюджет бар эле да. Айыл өкмөттөрүнүн өзүнүн бюджети, райондун бюджети, облустун бюджети, анан республикалык бюджет. Биздин район мындай салыштырмалуу экономикалык жактан дагы абалы жакшы. Анан айыл өкмөттөр дагы көбүнчөсү мындай дотацияда республикадан акча көп күтө бербеген айыл өкмөттөрдүн саны дагы мындай салыштырмалуу жакшы эле болчу да. Анан биз ошондо
райондун кеңештин депутаттары бар. Ошол жерлерге анан акимибизге сунуш менен кайрылдым да. Бизде мына бала бакчалар жетпей жатат, бала бакча маселеси оор. Ошондуктан ушундай тептерде мындай бош турган жерлерди бала бакча кылбайлыкпы, профилин өзгөртсөк болот. Ал жерге деген кошумча мындай бир-эки эле баягы тарбиячы менен жетекчисине эле каржы болбосо, калгандарын, мисалы үчүн мектеп баары толук жылуулук, электроэнергия деген баары ал бош турса дагы кетип атат, бош турбаса дагы ага коммуналдык чыгымдар төлөнүп атат. Ошондуктан ошол жерлерди бала бакча кылбайлыбы деп сунуш менен кайрылып, анан аким колдоп, ошол кездеги райондук депутаттардын баары колдоп, биз анда райондук бюджеттерин дагы караштырып берели, ремонтторду, айsiыл өкмөттөр өткөрүп берсе, анда бала бакчаларды ачалы. Демек бала бакча маселесин дагы канчалык бир пайызда чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен деп, анан биз ошондо 2006-2007 жылдары эле биз ушул инициатива менен чыгып, райондо ошондой 9 мектебибизде ошондой мындай бош жерлер бар экен. Анан биз акырын 2-3 жылда биз ошо 9 мектепте бала бакча толук кандуу иштеген бала бакчаларды ачканбыз. Бала бакчада ошо бир мектепте жана бала бакчасында канча бала алынчу эле? Ошол мектептердин базасындагы ачкан бала бакчаларды биз мектептин алдындагы бала бакча деп атачубуз. Ошонун эң аз жанагы бош бөлүгү азыраак болгон мектептерде 25-30 баланын тегерегинде, ал эми чоңураак болгон мектептерде биз 3 группага чейин 90 балага чейинки бала бакча камтуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, ошол кездеги муктаж, бала бакчага муктаж болуп аткан апаларга жакшы шарт түзүп бергенбиз. Демек ал учурдан да бала бакча көйгөйү чоң эле болгон экен, Ооба, ал мен билем, ошол кезде бизде бала бакчага барган балдардын саны 10%га дагы жетпечү да ошол кездерде. Канчанчы жылдар болуп калат Ооба, бул 2006 жылдары. Ата-энелер ыраазычылыгын аябай билдирсек. Биз ошол бала бакчаларды мен айтып кетким келет. Ошол кезде иштеген айыл өкмөттүн башчылары дагы аябай мындай чын ниети менен ошол бала бакчаларды сонун кылып заманбап, азыр да айтып койсо болот, заманбап бала бакчалар жасалганда, анан ата-энелер ошо бала бакчалардын ачылыштарына келип катышканда, анан ошол катышкан ачылышка катышкан ата-энелер, апалар азыр дагы мен эстейм ошолорду аябай кубануу менен ушунчалык ыраазычылык айтып, бала бакчага кирип алып, апалар мынтип кыдырып карап, аталар карап, өзлөрү бала бакчага барып аткандай кубанышканда, бала бакчадагы оюнчуктар, бала бакчалар жасалгалар, ушундай сонун бала бакчаларды ачканбыз. Азыр дагы ошол бала бакчалар толук кандуу бала бакча болуп алып барып келет. Мектептеги соцпедагог адистигин киргизүүдө мектепке ошо сиздин эмгегиңиз экен да. Бул адистик балдарга канчалык деңгээлде жардамы тиет? Бул социалдык педагогду биз эң алгачкылардан болуп, республикадан алгачкылардан болуп 2004-жылы киргизгенбиз да. Ошол 2004 жылы биз ИДНдин кызматкерлери менен баягы рейдтерди жүргүзөбүз да. Мектепке тартылбай калган, же болбосо мындай кооптуу топтогу балдар менен жүргөн балдарды, анан Аламин районуна өтө жакын болгон түрлүү базарлар бар. Анан ошол жерлердин баарын кыдырабыз да. Анан ошондой кыдырып жүргөн бир окуяны айтып берейин. Ошол окуя ошо Аламиндин биздин районго жакын жердеги бир теплотрасса деп коеюнчу, жылуулук трассасы өтөт. Ошол жылуулук трассанын чыга берген мындай бир люк
жер бар да. Анан ошол жерге бир балдардын кирип кеткенин биздин бир мугалимибиз байкаптыр. Анан ал келип айтты да, ушундай люк жакка балдар кирип кетип атат деп. Анан биз идеянын кызматкерлери болуп ошол люктун ичинде жанагы жылуу трассада, бул күн сууктап калган мезгилде, анан ошол трассанын жылуу жанагы мындай трубалар өтөт экен, ошол трубаларга жабышып жаткан ошо 3-4 баланы ошол жерден алып чыктык. Анан Ал балдардын ата энеси бар беле? Бул үйлөрүнөн качып кеткен балдар, кээ бирлер керек болсо ата энелери тээ алыста миграцияга кеткен, аларды сураган деле эч ким жок, ушундай кароосуз калган балдар да. Анан биз аларды алып чыгып, идеяны атайын өзүнүн жанагы жаш балдарды алып барган жер алып барып жайгаштырышты. Анан ошондо биз биринчи жолу ушул маселенин үстүндө аябай мындай ойлонуп баштадык. Анан мен менен чогуу иштешкен Жакубова Нуржамал деген эжекем мен менен чогуу райондук билим берүү бөлүмүндө иштеген. Анан ал эже жана азыр камкорчулук иши азыр бүгүнкү күндө социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдына кетти да. Ошол кездерде билим берүү бөлүмүнүн алдында болчу да, бизде караштуу болчу. Анан ал эже дайыма ушул социалдык педагог деген кызматты киргизишибиз керек, ушундай кооптуу топтор, анан азыр миграция аябай күчөп атат. Ата энесиз калган, кароосуз калган балдардын саны көп, турмуштук оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөрдүн балдары көп. Ушундай деген кызмат киргизсек сонун болот эле деп ушул идеяны көп айтты да. Анан ошондо биз ушул идея менен мен ошол кездеги биздин райондун акими Момункулов Авазбек Эсенбекович деген аким болгон. Ошол кишиге сунушту айттым. Бизге ушул кызматты киргизсек жакшы болот эле, себеби бизде момундай көйгөйлүү балдар аябай көп болуп атат. Себеби биз жанагы базарларга биринчиден өтө жакын жайгашканбыз. Экинчи, бул шаарды курчап турган район. Анан көйгөйлүү маселелер өтө көп. Турмуштук оор кырдаалдагы миграциядан ушул Бишкекке агып келип аткан топ өтө көп. Анан этникалык, башкача айтканда, Өзбекстандан, Тажикстанда мурун жашаган биздин кыргыз туугандардын көбү кайтып келе баштады да, өзүнүн тарыхый мекенине. Анан ушул маселе көп тургандыктан райондун финанса бөлүмүнүн башчысы Сегизбаев Жолдошбек деген агайым бар эле, ал кишинин көзү өтүп кетти. Ошол киши биринчилерден болуп айтты да, биз ага каржы табабыз деди. Биз ошондой штатты ачалы. Ошол мектептерде мына бүгүнкү күндө мектептин завучу менен жана организатору бул иштердин баарын аткарчу киши жок. Бул ишти координация кылып аткаруучу кызмат беришибиз керек. Ошондой табалы деп анан биз баягы штаттык бирдиктерди карап атабыз. Анан штаттык бирдиктин бир дагы баягы өкмөт бекиткен токтомдордун биринде дагы социалдык педагог деген мындай штаттык түшүнүк жок экен. Анан ошол кезде жок. Анан экөөбүз карап атабыз. Анан организатор по социальной работе деп, анан социалдык иштерди уюштуруучу кызматкер деп биринчи ошондой аталыш менен киргизгенбиз. Ошондо бизде Алан районунда 33 мектеп бар эле. 33 мектептин баарына бирдей штаттык киргизгенге болбойт. Анткени ал бир дагы укуктук ченемдик документтерге туура келбейт деп анан ал киши Минфин менен сүйлөшүп, акылдашып, анан ошол жанагы организаторлор канча балага канча штаттык бериш керек, балдардын санына жараша, жарым ставкабы же бир ставкабы же 2 ставкабы деген түшүнүктү анан биз өзүбүз райондо анан райондук кеңештин депутаттарынын алдына алып чыгып бекитип
анан штаттык биригип киргизип социалдык педагог деген кызматты эң алгачкылардан болуп биз ошо Аламедин районунда киргизгенбиз. Ошол идеянын алгачкылардан болуп ошол Нуржамал эжекебиз Жакубова, мен өзүм, анан ошону колдогон ошол кездеги аким, райондук билим берүү, райондук финансы бөлүмдөрү баарыбыз биригип ушул ишти алгачкылардан болуп республикада биз киргизгенбиз. Бул 2004-жылы сентябрь айында киргизген. Ошол учурда балдарга жардамы канчалык деңгээлде тийди? Бул биринчиден социалдык педагог деген кызмат жок болгондуктан биз ошол дайындаган адистердин баарын окуттук. Бул кандай иштерди аткарыш керек, эмне деген функционалдык милдеттемеси бар. Керек болсо өзүбүздүн райондун деңгээлинде функционалдык милдеттемелерди да иштеп чыгып бекиттик. Анан алгачкы жылы өтө эле кыйын болду, себеби биринчиден биз окуткан адистер дагы мындай деңгээли ошончолук түшүнө берген жок. Баардыгы эле муну кандай кылып аткаруу жолдорун дагы биле алышкан жок. Анан биз 2004-жылы киргиздик, анан 2005-жылы жок, мындай кылсак болбойт экен. Булар терең жакшы ушул кайсы кызматты мындай сапаттуу аткарыш үчүн эмне кылыш керек экен деп, анан биз Кыргыз билим берүү академиясына кайрылдык. Ошол жерде Иманкулова Макил Токтогуловна деген эжекем бар, азыр дагы иштейт. Ошол эжеге ушул идеябыз менен чыктык. Жардам бериңиз, биз ошолорду окуталы деп. Себеби Кыргыз билим берүү академиясынын алдында мугалимдерди кайра даярдоо деген бөлүмү бар эле. Анан ошол жерге кошумча диплом алып чыгышсын, ушуну окуп чыгышсын деп кайрылып, анан ошол жерде ошол Кыргыз билим берүү академиясынын жардамы менен биз алгачкы 25 социалдык педагогдорду окутуп, экинчи диплом алып берип, анан ошолор окуп чыккандан кийин анан кошумча дагы башка мындай окутуу курстарын өткөрүп атып, анан биздин адистерибиз анан билип чыкты да, эмнени иштеш керек экен, кызматтык милдет эмне экен, кандай иштерди алып барыш керек экен, ал социалдык педагогдун функциясы эмне экен дегенде ошондон алгачкы үйрөнүп чыгышкан да. Бул адистик негизи эле мектепке керек балдарга, анткени балдардын өзүнүн да жеке көйгөйлөрү болот өспүрүм убагында. Ооба, туура. Мисалы үчүн социалдык педагог бул жөн эле ошол турмуштук оор курдалдагы үй бүлө эмес, керек болсо ошо балдар сырдашкан дагы, көмөктөшкөн, жанагы кеңештерин берген, мындай өтө бир олуттуу орунду ээлеген, билим берүү тармагында олуттуу орунду ээлеген кызмат деп эсептейм. Сизди билебиз, билим берүү министрлигинин орун басары кызматында аркаладыңыз. Ошол учурда кандай иштерди аткардыңыз? Мен билим берүү министринин орун басары болуп 2014-жылы билим берүү министринин орун басары болуп келдим. Садыков Канат Жалилович министр эле. Анан эң биринчи алгачкы менин ошо министрликте иштеп турганда эң биринчи командировкам Ош областына Ноокат районуна барганда, ошол мектептердин абалдары, анан бирдиктүү мектеп формалары киргизилип баштаган мезгил, анан ошол жакшы миссия менен эң алгачкы командировкама барып келгем. Бул министрдин орун басары болуп иштеген, бул өтө түйшүктүү, өтө бир жоопкерчиликтүү, анан убактыңдын дагы эң көп убагын алган министрдин орун басарлары да. Айрыкча билим берүү министрлиги бул өтө социалдык сектордагы эң оор участок деп айтсам болот. Китеп жетишсиздиги, окуучулардын мектепке кирүү маселеси, мектептин жетишсиздиги, ал кезде азыр дагы абдан бир топ
жакшы мындай деңгээлге жетти деп айтсам болот да. Ал кездерде дагы баягы көйгөйлөр өтө көп болгондо мектепке тартылбай калган балдар маселеси, мектептин жетишсиздиги, балдардын үч сменада окушу ошол кезде эле айрыкча Чүй Бишкектин тегерегинде ошол кезде эле башталганда, азыркыдай эле андан дагы күчтүүрөөк жогорку кеңештин функциясы мындан дагы көбүрөөк билим берүү министрлигине талаптарды өтө көп, өтө катуу коюп, өтө катуу сынга алып турган мезгилдерде иштедим деп айтсам болот да. Ошол учурда кандай иштерди аткардыңыз? Мына бүгүнкү күнү биз 12 жылдык билим берүү системасына өттүк да. Анан ушул 12 жылдык билим берүүнү көп ата-энелер, коомчулукта биз эмне үчүн 12 жылдыкты киргизип атат, бул туура эмес деген өтө көп сын пикирлерди айтышты да. Мен айтып кетмекмин, 12 жылдык билим берүү деген 2015-2016 жылы 480 сааттык наристе программасын жана нулевой класс деп атпайбызбы? Ошону киргизгенде эле башталган да. Ал 2015-16 жылдан бери бир топ мындай пробациялардан өтүп, мектептер ошол 12 жылдыкка даярдалып, кадамдар жасалды. Бир мындай чоң бир маанилүү кадам ошол 2015-2016 окуу жылында башталган. Бул бир чоң мисалды айтып койсом болот. Анан дагы бир эң чоң мугалимдерге жакшы айлык акы кошулган 2016 жылы болгон. 2016 жылы сентябрда ошол алгачкы ошол көбөйтүлгөн айлык акы, эң көп айлык акы кошуу бул башталгыч класстын мугалимдерине кошулганда, себеби башталгыч класстын мугалимдеринин саны кескин жетишсиздик, кадрдык таңсыздык ошол кезде аябай болгондуктан кесипке аркалоочу келечекте ошол жака кесиптик багытка окуйм деген окуучуларды тартуу дагы бул өтө маанилүү саясий кадамдардан болгон. Ошондо эң көп айлык акы ошо 2016 жылы эң алгачкы көп кошулган мезгил ошол мезгил болгон. Ошол кезде мен министрдин орун басары болуп иштеп турган мезгил болчу. Менин оюмча азыркы учурда ошо мугалимдин кадыры кичине төмөндөгөнү сүп сезилет. Анткени ата-эненин баардыгы эле ошо баардык милдеттерди мугалимге үйүп коюшат. Негизи эле мугалим тарбияны дагы, билимди дагы бериш керекпи? Мен ушуну туура эмес көрөм да. Себеби өзүң туура айтып атасың. Мектепте азыр айрыкча жаш ата-энелер мектепке бүт нерсени жана жоопкерчиликтин баарын ата-эне аткарчу жоопкерчиликти дагы ушу мектепке үйүп атат да. Баласы жаман окуса дагы мектеп күнөөлүү, баласы тентек болсо да мектеп күнөөлүү, баласы бир туура эмес иштерди кылса дагы мектеп күнөөлүү деген сыяктуу көптөгөн жанагы күнөөнү таба бериш оңой да. Анан бирок ошону чечүүнүн дагы жолдорун издешибиз керек да. Ага мектеп менен ата-эне өнөктөш болуш керек. Себеби келечекте бала мектепте азыр эми 12 жыл, мурунку боюнча алганда 11 жыл мектепте окуса, калган өмүрүнүн калган баардык бөлүгү өзүнүн ата-энеси, үй бүлөсү жакшы болсо дагы ата-энеси, үй бүлөсү, тууган уругу көрөт, жаман болсо дагы ошону көрөт да. Ошон үчүн мектепке баланы жөн жеринен урушпайт да. Эми урушканда ушунун дагы чеги бар. Мен ойлойм, менин мектепте иштеген коллегаларым эч убакта мындай границадан өтүп тилдебейт го деп ойлойм да. Мугалим дагы мугалимдик этиканы сактоо менен ошол бала жакшы болсун деп урушат болуш керек. Эч убакта ал урушат деген сөздү дагы мындай адамдар туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Урушат десе эле баягы кыйкырып өкүрүп уруш эмес. Сен окугунуң, эмне үчүн окубай келдиң, берген үй тапшырманы эмне үчүн аткарган жоксуң деген ушундай багытта эле, же болбосо берилген тапшырма эмне үчүн аткарбай жатасың деген ушундай эле нерселерди кээ бирки ата-энелер ушу менин баламды урушуп коюптур, анан менин баламды эмне үчүн ушундай талап кылат деп эле баягы мугалимдерге өтө
мындай катуу мамилелерди жасап атат да. Мугалимдерге кандай кеңеш берет элеңиз? Балдарды сабакка көңүлүн бурдурууда, жеткиликтүү билим берүүдө? Биринчиден кесипкөй, баланы сүйгөн адам гана мугалим болуп иштей алат да. Өзүнүн предметин мыкты билиш керек, балдар психологиясын жакшы билиш керек, балдарды сүйүш керек. Ошондо гана мыкты мугалим болот. Анан бүгүнкү күндө мына биз айтып атабыз, альфа мууну төрөлдү да. Булар санарип доорунда төрөлгөн балдар. Бул санариптин ичинде төрөлгөн балдар да. Булар энесинин ичинен чыкканда эле баары тең жанагы телефонду, гаджетти керек болсо аны үйрөтпөй эле өзү билип атат да. Демек биз ошол санарип технологияларын мыкты колдоно билип, сабакты кызыктуу кылып балдарга ошол өзүнүн дооруна, мезгилине шайкеш келгендей технологияларды, ыкмаларды колдонуу менен окутсак, балдар кызыгуусу дайыма болот. Чоң рахмат келип маек куруп бергениңизге. Бул билим берүү тармагында кеп кыла берсек түгөнбөйт. Рахмат сизге. Мени чакырып ошо билим берүүгө кызыктар болгонуң үчүн Адилет сага да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Биздин каналдан алыстабаңыздар, жана да катталганды унутпаңыздар. Биздин каналда кызыктуу маектер күтмөкчү. Саламатта болуңуздар.